Assalamu alaikum tuğanlar. Buna Kuda kalasa ertemenen Kırgızstanda olup kalabız. Meni Sadır Japarov menen Kamçebek Taşиев атайын öz hizmetlerini жөнөтүп Moskvaga suranıp menen orus жарандыгымы жокко чыгартып Kırgız жарандыгы менен Kırgızстанга депортация кылып бүгүн учуп кетип атам. 18 күн Сахаровда жаттык. Өтө оор Сахаровда турганда себеби Кыргыз посольствонун иштебегенин ошол жерде дагы байкап калдык турганда. Себеби мына Тажикстан менен Өзбекстан Республикасынын жарандары 14 күн, 13 күн, 15 күндө кетип атты. А биздегилер алды 2 ай, аркасы 19-18 күн. Бүгүн 19-чу күн. Бүгүн солуп атат. Ошого тургандар баары жакшы Куда кааласа. Булар мага өзүңүздөр билгендей баягы 330 статьяны улуттар аралык касык деген уголовный дело козголгон. Ошол боюнча барып мен Кыргызстанга барып жооп берем тугандар. Мен акмын. Себеби сөз үчүн кайсы жерде 30 жылдан бери болгон нерселер азыр 30 жылда болуп атат тугандар. Söz üçün qamalıp, söz söylep koydun, kritika kılıp koydun, barıp öyle jaş aktivistlerdi qamap atat, özüңүздөр көрүп атат. Men dele kalışpayım tuğanlar, erteң barsam, bular maga dele oşol öz oşol kılgan aktivistler kılgan mamilesi maga da kılar. Meni de türmöge alып kirişi mümkün. Aga hiç kim kepildik bere albayt. Sebebi bular fevral ayında işi kozgoşkon. Oşol boyunca meni iki жолу алып кеткенге аракет кылышты, бирок эмнегедир ошол маалда менин Россия жарандыгым жардам берген тугандар. Куда кааласа эрте менен Куда кааласа Кыргызстанда жолугушабыз тугандар. Ак элет бирок сунбайт. Коркпоңуздар. Бардыгыбызды коркуттук. Булар озубузду жабылбайт. Биз Түркмөнстан болбойбуз. Колубузда келбейт. Садыр Жапаров өзү айтканда тил кесмек жок, баш кесмек бар дейт тугандар. Ошол. Көрүшкөнчө тугандар эртең. Артур, Dur. O, Türk bağlamında ara, cılız. Türk bağla, bekle. Sabırın arağına tutarsan. Alıp geçici. Türk beklesin. Baba gibi. Köpük'den. Ama esin buldu, ayakta öldürüyor. Ошол мыйзамсыз болсо да бизге татыктуу президент боло албады да. Бизге татыктуу инсан керек болду да. Анан элге эбегейсиз убадаларды берди да. Эбегейсиз мына 2 айдын ичинде мен сиздерге өзгөрүүнү көрсөтөм мына. Кыргыз элинин жылышы, өзгөрүүсү болот жашоосунда деп. 2 ай өттү, 6 ай өттү, 1 жыл өттү. Ошол мыйзамсыз болсо да 100 күндүк отчеттун көргөн жокмун мисалы. Кайсы президент келбесин 100 күндүк отчет болот. 100 күндүк күндүгүчү. Андай жок. Элге отчет бербей калды мындай айтканда. Элди эл менен эсептешпей калды. Анан мыйзамсыз жаңы конституция кабыл алды. Ушул жерлерде көп нерсе. Парламентский президенттик башкаруу болду. Эми президентскийге өттүк. Эми мындай да бул жерде орок оролбаган орок тандайт. Ким болбосун? Президенттик болобу, парламентский болобу, Садыр Жапаровго окшогон адамдар 100 жыл берсек деле Садыр Жапаровго окшогон адамдарга биздин Кыргызстандын, Кыргыз элинин жашоосун жеңилдете алат.